Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзу калемгерлердин чыгармачылык уюму болуп эсептелинет. Ага канчалаган чыгармачылык инсандар мүчө. Алардын катарында Макмал креатив бирикмеси да бар. Аталган бирикме Жазуучулар союзунун төрагасы Иманалиев Каныбек Капашевич менен жолугушуу кечи өткөрүштү. Анда келечектеги максаттар талкууланып, жакшы ой, пикир, сунуштар айтылды. Төрага өз сөзүндө мындан ары да бирге тыгыз, жигердүү иштешүү үчүн ар дайым Жазуучулар союзу куштар экендигин баса белгилеп, ыраазычылык билдирүү менен катар быйыл өтө турчу Жазуучулар союзунун 90 жылдыгына карата даярдыктар жүрүп, долбоорлор иштелип жаткандыгын айтты. Эң негизгиси ушу 3 багытта. Биринчиси биздин поэзия, проза, драматург которумунун баары электрондук китепканага түшүш керек. Эл адабияты деген атайын санариптик Кыргызстан бир чоң китепкана болуш керек да, санарип китепкана. Ар бир окурман кирип, акча төлөбөй эле китепти окуй алардай. Себеби бизде азыр Кыргызстанга китеп чыгарыш өтө кымбат. Кагазы дагы, картону дагы, клейи дагы, жиби дагы ташылып келет. Ошон үчүн китептин баасы кымбат. Китеп өзүнө сактабайт. Китепти сатып алганга окурмандын акчасы кетет. Жазуучунун акчасы кетет. Аны реализация кылыш да кыйын. Ошон үчүн электрондук китептин дооруна баратканда андан артта калбашыбыз керек. Биз атайын сайт иштетип атабыз, сайттын долбоору иштеп атабыз. Экинчи, жазуучу акындын армиясы бул китепканачы бар. Кыргызстанда ошо 5000ге чукул китепкана бар. Бул эбегейсиз байлык. Китепканачы колдомоюн биздин акын жазуучулардын китеби элге жетпейт. Ал көпүрө. Ошол китепканачылар жөнүндөгү мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизип, анан буга чейин жардам көрсөтүлбөй келди эле. Азыр Жазуучулар союзу, сүрөтчүлөр союзу, кинематографисттер союзу, драматургтар союзу, композитор, музыканттар союзу биригип мыйзам долбоорун сунуштадык. Ойлойм биздин жогорку кеңеш кабыл алып берет деп. Анан ушу күздө Кыргыз улуттук жазуучулар 90 жылдыгы, ошого карата дагы көзөтүп кеткен акын жазуучулардын аттарын төбөлүккө калтыруу боюнча биз өкмөткө кат жаздык. Анан кийин быйыл буюрса мамлекеттин колдоосу менен 100 томдук китеп чыгаруу боюнча долбоорлор бар. Ал да бышып жетилейин деп калды. Буюрса ошол биздин окурмандардын китеп чекчесинде жаңы китептер пайда болот деп ойлойбуз. Ал эми Макмал креатив чыгармачылык бирикмеси менен ийгилик кылайын. Көбүнчө эжелер, проза жазгандар, поэзия жазгандар, алды 11 арты 2 китеп чыгарып алыптыр. Чыгармачылык бул керек. Бул биринчи адамдын өзүнө керек. Экинчи ошол адамдын жакын адамдарына керек. Чыгармачылык эрүүгү менен эс алат. Үчүнчү коомго керек. Төртүнчү элге керек. Мына кыргыз тилин кантип өнүктүрөбүз? Эгерде китептер чыкпаса, китептер жарык көрбөсө, китептерди эл окубаса, ошон үчүн мен Макмал креативдик чыгармачылык бирикмесине чыгармачылык жигердүүлүктү, ийгиликтерди каалайм. Биз ошол адабий чыгармачылык уюмдардын башын бириктирген союз катары алар менен иштешкенге дайым даярбыз, эшигибиз ачык. Андан соң тажрыйба алмашуу орун алып, ыр жазуудагы стилдер, уйкаштыктар, каталар талкууланып, көркөм ырлар окулду. Улак тартып ат чапкан, салттуу болгон байыртадан элибиз улуулары улуу ишти башташкан. Мына эми бул шыдыр уйкашка кетет да. Анан бул жерде мынау кайчы уйкашка киргизип кеттибиз да ортосуна. Көк мончогун тоо önünde мөлтүрөгөн суктанса сулуутанын көркү менен соң көлүм саланып келем сага жалындап сагынычтын өртү менен. Темен герлер 4000 болуп атабы, жигиттери 4000 болуп атабы, салттуу болгон 4000 улуулары. Бул жерде баягы 3000га түшкөндөй болуп калат. Ушундай баягы чолок болуп калган немелерди жасабашыбыз керек. Элдин бардыгы экономикага, акчага, окумуштай жалтырак турмушка кызыгып, ошо жака өздөрүнүн ой кыялын койгон маалда кыргыз поэзиясы бар үстүмүндө кылып атканына таң калам да. Мына азыркы чыгармачыл группа Макмал креатив. Бактыгүл Курманалиеванын башчысы Бактыгүл Курманалиеванын жетекчилиги алдында иштеп атат. Ушуларга аябай ырларына, чыккан китептерине мен азыр карап отуруп, биздин кыргыздын сөзүнүн, кыргыздын рухунун
рух сөздүн өлбөгөнүнө таң калдым да. Мен ушул чыгармачылык топко, ырчыларына, жазуучуларына, акындарына ийгилик каалаймын. Жана дагы мындан кийин булардын дайыма ушул экрандан чыгып өздөрүнүн ырларын окуп чыгармаларын элге көрсөтүп турушуна тилектешмин. Макмал креатив адабий чыгармачылык бирикме 2017-жылы негизделип, өз ишин баштаган. Уюмга өлкөбүздүн 7 дубанынан калем кармап, ыр түрмөктөгөн чыгарма жараткан инсандар мүчө. Алды 10 китептин автору болууга жетишишти. Бирикме жалпы 10 ырлар жыйнагын басып чыгарып, алдыда 11-чи жыйнагы даярдалууда. Мен Каназарова Канышай Азиреткуловна бир күнүм деген ырымды силерге тартуулап коеюн. Бир күнүмдү кымтып алып акырын, батып барат күн уяга жашынып, жулдургандай колундагы азыгын ойго батып, карап турам камыгып. Каптап алып караңгылык жер бетин, күн ордуна ай чырагын жандырып, көккө чачты жылдыз жанган берметин, түн көркүнө моокумумду кандырып. Күлгүн тарткан сулуулукка суктанам, батыш тарап ажайыпка айланып, терезеден кетпей күнгө ыкталам, табияттын сырларына байланып. Терезеден кетпей түнгө ыкталам, табияттын сырларына байланып. Мен Алиева Акылай Базаркуловна, Макмал креатив коомунун катышуучусу, мүчөсү. Ушул Айкөл деген ырымды окуп берейин. Аянтка айкел турганда, азайлап көңүл бурганга, улуу Манас урпагы эскерип аны курганда, айланды бүркүт асманда, айкелди ачып жатканда, кыргыздын түпкү бабасы айтылып турсун дастанда. Манаска кабар жеттиби, же бүркүттөр аны сездиби, Айкөл Манас арбагы ыраазы болуп кеттиби. Итагытып куш салган улуу кыргыз эмеспи? Аянтта турса жаманбы эл Манастын элеси? Мен Үнүбекова Элмира ушул поэзия кечесинде өзүмдүн бир жакшы ырымды окуп коеюн дедим эле, балама арналган. Балама, иштериң илгерилеп алга жылсын, эрегиңде мая кып баламдайым, аман жүр ата журттун асыл уулу, асманда чолпон жылдыз көктө айым. Кубанттың көк сыйлыктын ээси болуп, кубанчым бир серпилип чыкты көккө, Кудайга миң мертебе ыраазымын, кызматың кырашып кетпей текке. Алкышын ала берсең агайыңдын, даамыда таттуу болот ичкен чайдын, боордош элиң сага тартуу кылган, сыйлыгың куттуу болсун кагылайын. Делгер бол, дитиңди бүтүшкө коюп, делиңде ыйман менен ызаат болсун, доорун сүр барчылыкты молчулуктун, тасмалың берекелүү ашка толсун. Мен Батырмын Курманалиева, ушул Макмал креатив чыгармачылыгы башталгандан бери Сөккүлдүн Актаңдагы шолкундары деген фестивалыбыз бар. Ошол фестивалга баралы деп турабыз. Ошого карата мен бүгүнкү поэзия кечесинде Көк мончо көлүм деген ырды окуп коеюн. Көк асманга болуп өзүң көчүрмө, көргөн жандын сакталасың эсинде, чөйчөк болуп тоо койнуңда чөмүсүң, карт тарыкты катып алып ичиңе, Манас атам байырлаган жеримсиң, бийик мамы таш тулгасын орнотуп, эли журтум эселтеден меймандос, казан асып конок жайын ойлошуп, кемеңгерлер кең сөңкүлдү даңктаган, жигиттери улак тартып ат чапкан, салттуу болгон байыртадан элибиз улуулары улуу ишти баштаган. Көк мончогум тоо койнунда мүлтүрөгөн, суктан тат сулуу таңы көркү менен, сөңкүлүм кузаланып келдим сага, жалындап сагынычтын өртү менен.